Өз мекенибизди коргоо жанагы патриоттук улуу сезими мамиле жасоо баарыбыздын ыйык милдетибиз. Ал эми мекенчегинде кызмат өтүп, элдин тынчтыгына, бейпилдигине кепил боло турган ал эр жүрөк мырзалар. Дал ушул мекен коргоочулардын урматына майрамдалып келген 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү окуу жайда жогорку деңгээлде белгиленди. Аталган майрамдык кече институттун аялдар кеңеши жана жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Иш-чаранын алкагында биздин ар факультеттин агайларыбыз окуу жай тарабынан сыйлыктар менен сыйланышып, баалуу белектер тапшырылды. Андан соң биздин ошол спорт жаатында ар тарапка ийгиликтерге жетишкен биздин студент мырзаларыбызга дагы окуу жай тарабынан акчалай сыйлыктар жана ардак грамоталар тапшырылды. Иш-чара окуу жайда эмгектенген жана билим алып жаткан жалпы мырзаларга арналып, анда чыгармачыл айымдар тарабынан концерттик программа тартууланды. Алгач кечени ОГПнин окуу иштери боюнча проректору профессор Каныбек Райымбеков ачып, жамаатты мырзаларын кирип келген майрамы менен кызуу куттуктап, мыкты иш алып барган агайларга жана окуудагы алдыңкы студент мырзаларга окуу жайдын майрамдык сыйлыктарын тапшырды. Бизди чакырып, абдан жакшы жолугушуулар өттү, жакшы сыйлоолор болду. Абдан мына институттун жаш мырзаларына арналган эжекелер, кыздар, окуучулар тарабынан чоң жакшы концерттер болду, сыйлыктар болду. Жергебизде дайыма тынчылык болсун. Ташмат Болозбек. Елдербек 2018 тайпасы студенти Маматов Бедербек. Майрамдык кечеде уюштуруу тобунун жана студенттердин коштоосунда маанай жаркыткан мыкты ыр, күлкү, тамашалар коюлуп, жамаатты мырзаларына жагымдуу маанай тартууланды. Белгилей кетсек, окуу жайда бул сыяктуу даталуу күннөргө арналган иш-чаралар салтка айланып үзгүлтүксүз өтүп келүүдө. Кыргыздын улуттук аспаптары менен Катюша чыгармасын ойноого аракет кылдык. Негизинен чыгармабыз жакшы чыкты деп ойлойм. Анан жалпы мырзалар ишиңиздерге ийгилик, ден соолуктарды каалап кетем. Купнай Мамасалиева, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары.